Бүгүнкү сабактын темасы экономика деген эмне? Экономика деген сөз байыркы грек окумуштуусу Аристотель тарабынан сунуш кылынган. Демек, бул грек сөзү. Ал эки сөздөн келип чыккан, эки сөздөн турат. Экос бул үй, чарба бизче которгондо. Ал эми номос мыйзам дегенди түшүндүрөт. Демек, сөзмө сөз которгондо мыйзам. Үй чарбасын жүргүзүү дегенди түшүндүрүп атат. Ал эми азыркы мезгилде мамлекеттин же коомдун чарбасын жүргүзүү мыйзамы жөнүндөгү илим болуп саналат. Экономиканы биз чарба катары угуп жүрөбүз. Мамлекеттин экономикасы, үй бүлөнүн экономикасы, демек үй бүлөнүн жүргүзгөн чарбасы. Экономиканын аныктамасын айта кетейин анда. Экономика адамдын керектөөсү чексиз, ошол чексиз керектөөнү канааттандыруу үчүн чектүү ресурстарды кандайча сарамжалдуу пайдалануу керектигин изилдей турган илим. Үй бүлөнүн экономикасы дегенди билебиз биз. Үй бүлөнүн экономикасы болгондо үй бүлөнүн чарбасы жөнүндө сөз болуп атат. Үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн керектөөсүн канааттандырыш үчүн жүргүзүлгөн чарба иштери, салынган үйлөрү, ичиндеги эмеректери, адамдын жыргалчылыгын канааттандырыш үчүн үй жай, тамак аш, кийим кеченин баардыгы ушул үй бүлөнүн экономикасы деп билебиз. Ошондой эле мамлекеттин экономикасы деген сөз менен таанышпыз. Мамлекеттин экономикасы болгондо мамлекеттин өнөр жайы, айыл чарбасы, мамлекеттин ичиндеги ишканалар жана башкалардын баардыгы. Ал эми илим катары экономика илими бул адамдын керектөөсүн канааттандыруу үчүн колдо болгон чектүү ресурстарды кандайча сарамжалдуу пайдалануу керек экендигин изилдей турган илим экономика илими болуп саналат. Экономиканын борборунда демек бул адам турат экен. Адамдын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн баардык жүргүзүлгөн чарба иштеринин баардыгы экономикалык процесстер болуп саналат экен. Экономика илими илим катары экиге бөлүнөт. Микроэкономика жана макроэкономика. Ал эми микро деген сөз бизге тааныш, кичине деген сөз түшүндүрөт. Микроэкономиканы биз кичинекей айлана менен берсек, айлана менен бере турган болчу болсок, микроэкономика демек бул микроэкономика экономиканын кичинекей тармактарын изилдеп окута турган илим. Микроэкономика бул рынок жөнүндөгү илим. Микроэкономика фирма жөнүндөгү илим. Фирмалардын. Ошондой эле региондун экономикасын. Ошону менен бирге бул үй бүлөнүн же болбосо керектөөчүлөрдүн экономикасын изилдей турган илим микроэкономика болуп саналат. Ал эми макро деген сөз, макро чоң дегенди түшүндүрөт. Демек, мамлекеттин жалпы чоң айлана менен берип атабыз. Мамлекеттин жалпы экономикалык процесстерин үйрөтө турган илим макроэкономика болуп саналат. Демек, экономикалык процесстер, макроэкономикалык процесстер. Буларга эмнелер кирет макроэкономикалык процесстерге? Жумушсуздук, инфляция, тышкы соода, мамлекеттик бюджет жана башка. Мына ушул процесстерди окутуп үйрөтө турган илим макроэкономика болуп саналат экен. Бул экономика илими адамдын керектөөлөрүн канааттандыруу дебедикпи? Адамдын жыргалчылыгын канааттандырууну
адамдын керектөөлөрүнө эмне кире тургандыгын кийинки сабактарда дагы кеңирээк сөз кылабыз.